Ободо Лондон BBC саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып Эрмек Максутова. Миннеаполисте полиция кеңсеси өрттөлүп, каршылык билдирип чыккан тургундар 3 күндөн бери полиция менен кагылышууда. Түштүк Кореяда коронавирус кризиси кайрадан күчөп, 200дөн ашуун мектеп кайра жабылды. Апталык клик берүүбүздө технология жаңылыктарына кайрылабыз. Twitter биринчи жолу президент Дональд Трамптын Twitterдеги баракчасындагы билдирүүсүн жашырып койду. Анда президенттин билдирүүсү сайттын зомбулукту даңазалоого каршы эрежесин бузганы айтылат. Трамп Twitter билдирүүсүндө Миннеаполистеги митингдин катышуучуларын бандиттер деп атаган жана мыйзамдуулукту орнотуу үчүн күч колдонуларын айткан. Талаптоочулук башталганда атышуу башталат деп президент эртең менен билдирген. Президенттин Twitterдеги билдирүүсү Миннеаполистеги абал боюнча болгон. Куралсыз кара кишинин өлүмүнө байланыштуу 3-күнү уланып жаткан митинг учурунда шаардагы полициянын имараты коргоого алынды. Джордж Флойд полицияга багынып бергенден кийин өлтүрүлгөн. Бир нече күндө бир катар имараттар өрттөлүп, талаптоноо орун алган. Миннесотанын губернатору улуттук армиянын жүздөгөн аскерлерин тартууга буйрук бергенине карабай башламандык уланууда. Бул тууралуу кийинки материалдан көрүңүздөр, эскертүү көңүлдү ренжиткен сүрөттөр бар болушу мүмкүн. Миннеаполисте кечээ түнү өрт болуп, каршылык билдирип чыккан тургундар 3 күндөн бери полиция менен кагылышууда. Полиция көз ачыштырган газ колдонгону менен толкундоону токтото албай, кечээ дагы өрт коюу талаптоноо окуялары уланды. Полициянын кеңсесине өрт коюлду. Мен эмнеге кармалып жатканымды түшүндүрүп коюңузчу. Нааразылык акцияларын чагылдырып жатканда CNN журналисти жана анын командасы түз эфирде камакка алынды. Афро-америкалык журналист Омар Хименес полиция кызматкери ага колуна кишен тагып сүйрөп кеткенге жеткирбей, аты жөнүн өзү айтып, полициянын айтканын дароо аткарган. Хименес жана анын командасы көп өтпөй кое берилди. Шаардын губернатору алардан кечирим сурады. Мындан мурдаракта штаттын губернатору шаарды кайра куруу менен бирге анын калкы менен полиция ортосундагы чыңалган мамилени кайрадан куруу учуру келди деп айтып, жагдайды жайгарууга улуттук гвардияны тартып жатканын билдирген. Джордж Флойдтун колуна кишен салып жатканда жерге чыгып, мойнунан полиция тизеси менен басып турганда ал дем ала албай жатканын кайра-кайра айткан. Бир аздан кийин ал сүйлөбөй, кыймылдабай калат. Аны кармоого катышкан 4 полиция офицери кызматтан алынды. Бирок аларды кылмыш жообуна тартууну талап кылган чакырыктар күч алууда. Жергиликтүү прокурор бул боюнча чечим чыгара элек. Менин милдетим акыры келип, ал кылмыш жасаганын далилдөө, аны кылмыш жообуна тартууга негиз жок экенин көрсөткөн башка дагы далил бар. Бул кошумча далил экенин ал билдирген жок. Бирок расмийлер создуктурган сайын элдин ачууланганы да күчөп баратат. Мурдаракта чыңалууну жайгаруу аракетинде жергиликтүү полициянын башчысы элден кечирим сурады. Бирок афро-америкалык коомчулуктун өкүлдөрү мыйзамдык өзгөрүүлөрдүн учуру келди дешүүдө. Биздин мыйзамдык системабыз, мыйзамды орнотуу органдары өзгөчө түштүк аймактарда кара түстөгүлөрдү көзөмөлдөөгө негизделип калган. Башынан бери аларга карата күч колдонулуп келет. Андыктан полицияны өзгөртүү керек. Полиция ашыкча күч колдонгон үчүн жооп бериш керек. Джордж Флойдтун өлүмү боюнча чыккан каршылык акциясы Американын башка шаарларына да жайылууда. Расалык мамилелер саясий күн тартипке коюлууда. Өлкөдөгү расалык бөлүнүү көйгөйү дагы бир ирет ашкере болуп жатканда, Миннеаполистеги өрт коомчулуктун чыдамы түгөнгөнүн көрсөтүп турат. Түштүк Кореяда мектептер ачылганына бир нече күн өткөндөн кийин коронавирустун жайылышынан улам жүздөгөн мектептер кайра жабылды. Мындан болгону 2 күн мурун Түштүк Кореяда окуу жайлары ачылган эле. Эми болсо өлкөдө вирус жуктуруп алган жаңы 79 учур катталып, кабатырлануу күчөдү. Түштүк Корея чукул кырдаал киргизген эмес. Анын ордуна өкмөт жуктургандардын изинен түшүп, жана алар менен байланышта болгондорду тестирлөө системасы менен иштеп келген. BBC'нин Түштүк Кореядагы кабарчысы Лора Бикер баяндайт. Түштүк Кореянын саламаттыкты сактоо өкүлдөрү учурда вирус жайылып жаткан очокторду кризистик абал деп атады. Анткени бул очоктор калк жыш жашаган жерлерде пайда болгон. Бийликтер элди мүмкүн болсо келаткан дем алыш күндөрү сыртка чыкпагыла деп үндөдү.
Бул вирустун экинчи толкуну болуп жайылышын ооздуктоо үчүн чечүүчү учур, дейт саламаттыкты сактоо өкүлдөрү. Чек аралар жабылып, көп мамлекеттердин тургундары үйлөрүндө камалып, авиация тармагы пандемиядан биринчилерден болуп жабыркаган. Дүйнө боюнча карантин аяктаганда учак менен саякаттоо жана учакка отуруунун эрежелери кандай өзгөрөр экен? Эмки баяндамабызда. Учактар качантан баштап мурункудай калыбында каттайт болду экен. Коронавирус авиация тармагына катуу залакасын тийгизди. Демейде кайнап турган бул аэропорт башка замандан калгандай көрүнөт. Пандемиядан кийин аба саякаты түп тамыры менен өзгөрүт деп айтылууда. Күтүп турмайлар көбөйө төңдү. Сэм Чуй саякат жана авиация боюнча эксперт. Анын YouTube'дагы каналына 2 миллиондон ашуун адам катталган. The only one thing I can tell you for sure is that it's going to take longer time to get to the Мен бир гана нерсени так айта алам. Учакка жетип отурганга чейин бир топ убакытты талап кылат. Эми аэропортко эртерээк жөнөш керек. Анткени ал жакта сиздин иммунитет, дене табыңыз текшерилет. Балким терминалда COVID-19 боюнча анализ алынат. Учакка оорусу жок, саламаттыгы таза адамдарды гана отургузушат. Андыктан текшерүүлөргө көбүрөөк убакыт кетет. Мындан тышкары жүктөргө да санитардык текшерүү тууралуу белги коюлат. Башкача айтканда аны стерилизация, дезинфекция кылып туруп жүктөшөт. Айтор жаңы санитардык саякаттоого кош келиңиздер. Карантин авиакомпанияларга канчалык зыян алып келди? Айрым сандарды көрөлү. Дүйнө боюнча 17 000 учак токтоп турат. Бул дүйнөдөгү бардык каттаган учактардын 3/2 бөлүгүн түзөт. 2020 жылы жалпы учуулар 1,5 миллиардка азыраак болду. Авиация тармагы чыгаша 270 миллиард доллардан ашат деп болжоодо. Андыктан аба жолдору компаниялары кардарларын кайрадан ташып, аларды кайра тартууга кызыктар. Бирок учакта социалдык аралыкты сактоо кыйын болот. So a lot of airline currently because of low demand. Көп компаниялар кишилер аз учкандан улам ортоңку отургучтарды тосуп коюуда. Кишилер оору жугат деп санаага батпай, аба менен саякаттоодон коркпой калат. Компаниялар башка чараларды дагы көрүп жатышат. Мисалы Түрк аба жолдору ар бир жүргүнчүнүн бет каптагынуусун талап кылат. Бирок бул чаралар жетиштүүбү? Farklı havayolu şirketlerinin uygulamaları insanları... Ар башка компания ар кандай талаптарды койсо, жүргүнчүлөр ишенүүнүн ордуна күмөн санап калышы мүмкүн. Мисалы, бет кап талап кылбаган бир жерден учакка отурсаңыз, жеткен жериңизде болсо бет кап кийүү талап кылынып, социалдык аралык катуу сакталып жатса, анализ алып текшерип жатышса, паспорт көзөмөлүндө анализдин жыйынтыгын сураса, эмне кыласыз? Баарына тиешелүү жалпы саясат болбосо, кишилердин башы айланып, алар учкусу келбей калат. Авиация тармагы жагдай калыбына келет деп үмүттөнүүдө. Бирок жаңы калыбы кандай болоорун азырынча эч ким билбейт. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар, жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Москва апрель айында коронавирустан каза болгондордун саны буга чейин катталгандан 2 эсе көп болгонун билдирди. Шаардын саламаттыкты сактоо түзүмү көз жумгандардын саны 1561 киши болгонун айтты. Буга чейин 639 учур катталган эле. Австриянын өкмөтү карантин эрежелерин жеңилдеткен соң өлкөдө бүгүн мейманканалар иштей баштады. Учурда отелдер ички туристтерди гана кабыл алып жатат. Расмийлер июль айынын орто ченинен тартып, коңшу өлкөлөр чек араларын ачканда башка туристтер келе баштайт деген үмүтүн билдирди. 100 кишиден ашпаган иш-чараларды өткөрүүгө уруксаат берилди. Тайвандын парламенти Гонконгдун саясий качкындарына баш калкуу берүү планын кабыл алды. Британиянын мурунку колониясы болуп келген Гонконгдо Кытай жаңы коопсуздук мыйзамын орнотмой болду. Үстүстөгү жуманын башында Тайвань президенти Цай Инг-вен Гонконгдо өз коопсуздугуна корккон адамдарды кабыл алууну сунуштаган. Тайванды өз территориясы катары көрүп келген Бейжин Гонконгдун ишине кийлигишпегиле деп эскертүү берди.
Испан министрлер кабинети өлкөнүн эң жарды жашаган катмарына жөлөк пул төлөп берүү мыйзамын кабыл алганы жатат. 100 миңден ашуун колунда жок үй бүлөлөргө айына $500 акчалай жардам бөлүнүп берилет. Бул январь айында бийликке келген солчул өкмөттүн демилгеси болууда. Пандемиянын айынан Испанияда миңдеген тургундар жумушсуз калды. Эми апталык технология жаңылыктары. Түштүк Кореядагы кафеде социалдык аралыкты сактоого жардам берген робот бариста тууралуу көрсөтөбүз. Карантин учурунда телевизорду көбүрөөк көрүп жатсаңыз, көз жоосун алган жаңы голографиялык 8К ТВ экранына кандай карайсыз? Looking Glass компаниясы иштеп чыккан мындай монитор 33.200.000 пиксель болуп, атайын көз айнексиз эле 3 ченемдүү тасманы көрүүгө ыңгайлашкан. Бирок азырынча баасы белгисиз. Голографиялык эмес башка сыналгылар $13.000 чейин сатылууда. Ошондуктан жаңы телевизор андан дагы кымбат болот деп күтүлүүдө. Түштүк Кореядагы Тэжон кафесинде социалдык аралыкты сактоого жардам берген жаңы робот баристаны көрүңүз. Бул робот кофенин 60 түрүн даярдап, кардарлардын отурган жеринде кызмат көрсөтө алат. 6 суусундук заказ кылсаңыз, аларды болгону 7 мүнөттө даярдап берет. Кардарлардын айтымында робот даярдаган ичимдиктин даамы адамдар жасаган кофеге окшош. Ошондой болсо дагы айрымдары жумуш ордубузду эми роботтор тартып алабы деп кабатыр. Бул COVID-19 тестирлөөдөн өткөргөн дүйнөдөгү биринчи толук автоматтык түрдө иштөөчү робот. Ал ар бир жаңы бейтап келген сайын принтерден басып чыгарылган бир жолу иштетилчү 3 ченемдүү колун иштетет. Даниянын окумуштуулары алар жараткан робот дүйнөнүн калган тарабына дагы жайылат деп үмүт кылууда. Анткени мед кызматкерлер вирусту жуктуруп алуу тобокелчилигинен алыс болот. Берүүбүздүн аягында кийинки жолу деңизге түшкөндө суунун терең жерине чейин сүзүп барып чөгүп баратсаңыз, сизге жардам бере алчу алгоритмге ишенесизби? Швейцариянын Цюрих технология мектеби жана Массачусетс технология институту адам каерде чөгүп кетиши мүмкүндүгүн алдын ала тагыраак көрсөтүп, издөө жана куткаруу операцияларын тездеткен алгоритмди ойлоп табышты. Спорт жаңылыктары. Премьер-лига сезонду 17 июнда баштамай болду. Алгачкы матчты Астон Вилла менен Шеффилд Юнайтед ойнойт, андан соң Манчестер Сити менен Арсенал беттешет. Премьер-лига учурда өкмөттүн расмий уруксатын күтүүдө. 19 жана 21 июнда матчтар кадимкидей орун ала башташы мүмкүн. Сезонду аягына чыгарыш үчүн дагы 92 матч ойнолушу керек. Италияда А сериясындагы командалар 20 июнда ишке киришет. Спорт министри Винцензо Спадафора бейшемби күнү спорт мелдештерди өткөрүүгө макулдугун берди. Италия лигасы 9 марттан бери токтоп турат. Алдыда 12 оюн бар. Криштиано Роналдо ойногон Ювентус тизменин лидери болууда. Жаңылыктардын соңунда фитнес залына бара албай калган орусиялык атлеттер жөнүндө айтып беребиз. Сабактар жана машыгуулар жок, орусиялык атлеттер өздөрүн жакшы формада сактоо максатында түрдүү ыкмаларды колдонуп көрдү. Суучул Елизавета Беляева атасынын коросунда күнүнө 2,5 километр сүзөт. Ал эми баскетболист Станислав Шаров күнүгө өзүнүн унаасын түртүп, ордунан жылдырып машыгат экен. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc-kыргыз.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уксаңыздар болот. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан да тапсаңыз болот. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Сиздер менен Эрмек Максутова болду. Саламатта калыңыздар.